والذين هم لفروجهم حافظون. Уяттуу жерлерин сактайт. Мүчөсүн эч жака эмне кылбайт? Туура эмес жака иштетпейт. Бир гана шарият адалдап берип койгон жубайы менен гана мамиле кылат дептир. Анан кээ бирөө сураптыр. Улуу сөздө уят жок деп коетун. Ал-адату сиррия деп коет. Баягы жашыруун адат деген сөз. Арапча сөзбө сөз которсок, жашыруун адат. Жанагындай туура эмес жол менен чүрүп алышпайбы кээ бирлери. Ошо туура эмес жол менен чүрүп алса болобу болбой десе, Ахмад ибн Хамбал гана уруксат дептир. Эгерде зынага барып калуу коркунучу болсо. Зынага, ойноштукка барып коюу коркунучу болсо. Ошондой эле Хидая китебинде да келет. Хидая Ханафи масабында жазылган. Хидаяда да. Эгерде бирөөлөрдүн аялын, бирөөлөрдүн кыздарын, келиндерин бузуп коюу коркунучу болсо, ал-адату сиррия жашыруун адат менен жанагындай чүрүп алса болот деп. Түшүнүктүү болду да, бендай. Ошол баягы Ат-Тафсирул Мунир деген китеп бар, Вахбату Зухайлиге таандык. Өтө жакшы тафсир. Ошол тафсирде келиптир. Эми денеде кан бузулса кантип тазалайт десе, хижама менен. Пайгамбар сөзүнүт. Адам өңүнө да чыгып калат, билесизби? Башкача болуп. Ошолорду самаучкаларга эч качан барбаңыздар. Үйрөнүп алгандар бар го? Төрөлгөндө хижамачы болуп төрөлүп калгандар бар. Төрөлөр менен эч кимден шакирт болуп түшкөн эмес. Шарт-шартында мындай карайт дагы, ушинтип алат турбайбы? Машалла, келиңиз тапсыр дейт дагы. Чачыңызды лысый кылып алып туруп эле, шар спирти менен шубайт, ал эмне кылат билбейт. Коет дагы тарс алып. Кайсы мамлекет экенин айтпай эле койлу. Эки негир өлгөн ушунун айына. Байкуш негир мусулман бир тууган, экөө. Эмне кылган? Машалла, иншалла. Машалла деп айтат анда. Машалла деген сөз жок өзү. Маша Алла деп айтыш керек. Маша деген бир нерсени жүргүздү деген сөз. Маша деген басты. Маша деген бастырды деген сөз. Машалла деген Алла Таала бастырып койду. Кимди бастырды билбейм, иши кылып бирөөнү бастырды. Машалла деген ошондой болот. Арас арапчаны келтире албаганы жөн эле Кудайым бериптир деп эле кыргызча айтып кое бериш керек негизи да. Кудайым бериптир. Кудайым бериптир деп. Кел, Кудай берет деген ушул турбайбы? Берем десе колуна, белең кылат жолуна деген макал бар депчи. Антип айта албайсызбы? Машалла дебей эле коюңуз. Машалланы айта Маша Алла деп айтыш керек экен. Бирок элдин да кыжырын келтире бербесиз керек. Кыргызча жашынакай терминдер бар. Ошол үчүн айтабыз ба, Табинул Хакайык деген китепте келет. Канзит Такайыктын шархы 8 томдон турат. Ошол китепте келет. Соода иш-аракеттеринде өзгөчө дейт. Дини терминдерди колдоно берүү макру дейт. Өзүңүздү тим эле диндар, таква, динге берилген киши кылып көрсөтүп дейт. Ошолордун бардыгы эмне деген? Макру деген. Аралаштырып өзүң айбериң менен соода кыл да. Өзүңүздүн чынчылдыгыңыз менен, өзүңүздүн мамилеге тактыгыңыз менен ана мамиле кылыңыз. Кел ал иншалла да. Ана сырткы формаларга, оозундагы тыгы сайраган кермелерине ишене бербеңиздер. Ал ичинде эмне жатат билбейбиз. Чындап эле сайрап атабы, же калп эле сайрап атабы? Өзүнчө сизди жана бир нерсеңизди баягы балыкты кармаш үчүн мындай салып алып туруп илгичик сыяктуу кылып сиздин ичиңиздеги байлыгыңызды, акчаңызды баарын тартып алайын деп эле колдонуп атабы? Аны бир Кудай билет. Ошон үчүн так мамиле кылыш керек экен. Анан ошондуктан негизи ар бир нерсени этиятташ керек экен. Мына сонун кылып ошо Хидаяда да келген. Адамдын денеси бузулганда, ошо Ат-Тафсир Мунирде келип атат. Бузулган канды кесиби врач болгон, кесиби дарыгер болгон, анан кийин хижама алган кишилер бар. Мисалы, Замир деген аганы тааныйбыз. Централь мечитте тааныйсыздар, Замир деген аке бар. Врач өзү. Чоң каныккан врач, дарыгер. Ошого окшогон, мен ошого барыңыздар деген жокмун. Ошол сыяктуу кесиби врач, дарыгер, хирургия болобу, травматология болобу иши кылып, мединститутту бүтүргөн. Училищаны эмес, мединститутту бүтүрүп, элди дарылап иштеген. Кан тамыр деген эмне, эт тамыр деген эмне бөлүнөт да булар. Ошолорду ажыратып билип, анан кийин хижама кесибин уланткан болсо кан алуу. Ошолорго барып аны кан алдырыш керек. Болбосо башыңызда иштеп аткан чоң кан тамырларды кесип ташыш мүмкүн. Анан, кан толуп калган экен, карачы, сиздин башыңыздан мынча кан чыкты деп туруп, 5-6 кесени алып ташыш мүмкүн. 3-4 кесени болду, анан о дүйнөгө салам алейкум деп сапар тарта берет. Анан салатул жаназа деп эртеси чакырыла берет.
Ошон үчүн эмне кылыш керек экен? Ар бир иштин өзүнүн адиси аткарыш керек экен. Ошол сыяктуу адамга барып денеңизде канды ал денедеги арам кандарды алган сыяктуу жанагы бел суу толуп калса, ошентип төгүп койсо болот дептир. Көрдүңүзбү? Баягы кыргыздар эмне деп коет? Мээсине тээп калыптыр деп коет го. Үйлөнбөйсүң, ал үйлөнбөсө болбойт, ал мээсине тээп калыптыр деп коет. Көчө сөзү менен айтканда. Мына жалпакча эле айтайынчы. Мына ошол сыяктуу бирок ошону адат кылып колдонуп албасын дейт. Бул болбойт экен. Адат кылып колдонуп албасын дейт. Өзү эле түш аркылуу, башка аркылуу түшүп калат өзү деле. Маала келгенде.